19-бөлүм. Дөөттү өлтүрүү керектиги жөнүндө Шабул өз уулу Жонатанга жана бүт кулдарына айтты. Бирок Шабулдун уулу Жонатан Дөөттү абдан жакшы көрчү. Ошондо Жонатан Дөөткө: "Менин атам Шабул сени өлтүрмөкчү болуп жатат. Ошондуктан эртең сак бол. Жашын, киши билгис жерде бол. Мен болсо атамдын жанында, сен жашынган талаада болом. Сен жөнүндө атам менен сүйлөшөм. Эмнени көрсөм, ошону сага айтып берем" деп билдирди. Жонатан Дөөт жөнүндө атасы Шабулга жакшы сөздөрдү айтты. Ага мындай деди: "Падыша өз кулу Дөөткө каршы күнөө кылбаса экен, анткени ал сага каршы эч кандай күнөө кылган жок. Анын иштери сен үчүн абдан пайдалуу. Ал пелиштиликти өлтүрүш үчүн өз өмүрүн коркунучка салды. Теңир бүт Исраилга улуу куткарылуу берди. Аны сен өз көзүң менен көрүп, кубанбадың беле? Эмне үчүн сен жазыксыз кан төгүп, Дөөттү себепсиз эле өлтүргүң келип жатат?" Шабул Жонатандын тилин алып: "Теңир тирүү, Дөөт өлбөйт" деп ант берди. Жонатан Дөөттү чакырып, ага ушул сөздөрдүн баарын айтып берди. Анан Дөөттү Шабулга алып келди. Дөөт мурункудай эле падышанын жанында болду. Кайрадан согуш башталып, Дөөт чыгып, пелиштиликтер менен согушту. Аларды катуу кыйратты. Алар андан качышты. Шабул колуна найзасын кармап, үйүндө отурганда анын үстүнө Кудай жол берген жаман рух түштү. Дөөт болсо кыл аспап чертип отурган. Шабул Дөөттү дубалга найза менен кадап салгысы келгенде, Дөөт Шабулдан буйтап кетти. Ошондо найза дубалга кадалды. Дөөт болсо ошол түнү качып кетип, аман калды. Шабул Дөөттү кайтарып, таң атканда өлтүрүш үчүн анын үйүнө өзүнүн кулдарын жиберди. Дөөткө аялы Михал мындай деди: "Эгерде ушул түнү жаныңды сактап калбасаң, анда эртең сени өлтүрүшөт." Ошентип Михал Дөөттү терезеден түшүрүп жиберди. Ал качып кутулду. Михал болсо айкелди алып, төшөккө жаткырды. Анын баш жагына эчкинин терисин коюп, кийим менен жаап койду. Шабул Дөөттү алдырганы кулдарын жиберди. Бирок Михал ал ооруп жатат деди. Шабул кулдарын Дөөттү карап келүүгө жиберип жатып, "Аны мага төшөгү менен алып келгиле. Мен аны өлтүрөм" деди. Кулдары келип төшөктөгү айкелди анын баш жагына коюлган эчкинин терисин көрүштү. Ошондо Шабул Михалга мындай деп айтты: "Сен мени эмне үчүн ушинтип алдадың? Эмне үчүн душманымды качырып жибердиң?" Михал Шабулга мындай деп жооп берди: "Ал мага: 'Мени кое бер, болбосо сени өлтүрөм' деди." Дөөт качып кутулуп Рамага Шамуэлге келди да Шабулдун кылганынын баарын айтып берди. Анан ал Шамуэл менен кетти. Алар Найотко келип токтошту. Шабулга: "Дөөт Найотто, Рамада" деп билдиришти. Шабул Дөөттү алдырууга кулдарын жиберди. Пайгамбарчылык кылып жаткан пайгамбарлар тобун аларга жетекчилик кылган Шамуэлди көрүшкөндө, Шабулдун кулдарына Кудайдын руху түштү. Ошондо алар да пайгамбарчылык кыла башташты. Бул жөнүндө Шабулга билдиришти. Ал башка кулдарын жөнөттү. Бирок алар да пайгамбарчылык кыла башташты. Ошондо Шабул 3-чү ирет башка кулдарын жиберди. Алар да пайгамбарчылык кыла башташты. Шабул Рамага өзү жөнөп, Сейхтеги чоң булакка жеткенде, Шамуэл менен Дөөт кайда деп сурады. Ага: "Найотто, Рамада" деп жооп беришти. Ал Найотко, Рамага жөнөдү. Ошондо ага Кудайдын руху түштү. Ал Рамадагы Найотко жеткиче пайгамбарчылык кылып жүрүп отурду. Ал да кийимин чечип салып, Шамуэлдин алдында пайгамбарчылык кылып, ошол күнү, ошол түнү жылаңач жатты. Ошондон улам Шабул да пайгамбар болуп калганбы деген сөз айтылып калган. Ыйык элчи Павылдын Корунттуктарга жазган 1-каты. 1-бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болууга чакырылган Павылдан жана бир тууганыбыз Состанден Кудайдын Корунттагы жыйынына салам. Машаяк Иса аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган силерге, ошондой эле бардык жерде баарыбыздын Теңирибиз болгон Иса Машаяктын ысымын чакыруучулардын баарына. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силер үчүн жана Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге көрсөткөн ырайымы үчүн Кудайга ар дайым ыраазычылык билдирем. Себеби силер Иса Машаяк аркылуу бардыгына, сөзгө жана билимге байыдыңар. Анткени Машаяктын күбөлөндүрүүсү силерде бекем орун алды. Теңирибиз Иса Машаяктын келишин күтүп жаткан силер рухий жөндөмдүүлүктөрдүн эч биринен кем эмессиңер. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Иса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын атынан өтүнөм. Баарыңардын сөзүңөр бир болсун. Өз ара бөлүнбөгүлө. Тескерисинче, бир ой, бир пикирге келгиле. Бир туугандарым,
өзара талашып тартышып жатканыңар Хлоянын үйүндөгүлөрү аркылуу мага маалым болду. Муну айтып жатканымдын себеби, бириңер мен Павылдыкымын, бириңер мен Аполлостукумун, дагы бириңер мен Кейфаныкымын, дагы бириңер мен болсо Машаяктыкымын деп жатыптырсыңар. Эмне? Машаяк бөлүндү беле? Павыл силер үчүн айкаш жыгачка кадалды беле? Же силер Павылдын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлдүңөр беле? Криспос менен Гайдан башкаңарды сууга чөмүлдүрбөгөнүм үчүн Кудайга ыраазымын. Мен Павылдын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгөм деп эч ким айта албайт. Степандын үйүндөгүлөрдү да сууга чөмүлдүргөм. Алардан башка дагы кимди сууга чөмүлдүргөнүм эсимде жок. Машаяк мени сууга чөмүлдүрүү үчүн жиберген эмес. Жакшы кабар таратуу үчүн жиберген. Бирок аны чечендик менен таратуу үчүн жиберген эмес. Болбосо Машаяктын айкаш жыгачы өз күчүн жоготуп коет. Себеби айкаш жыгач жөнүндөгү сөз өлүмгө бара жаткандар үчүн акылсыздык, ал эми куткарыла турган биз үчүн Кудайдын күчү. Анткени ыйык жазууда даанышмандардын даанышмандыгын жок кылам, акылмандардын акылын четке кагам деп жазылган. Даанышман кайда? Мыйзамды окутуучу кайда? Бул дүйнөнүн акылдуусу кайда? Бул дүйнөнүн акылмандуулугун Кудай акылсыздыкка айландырган жокпу? Өзүн акылман санаган бул дүйнө Кудайды кудайлык акылмандуулук боюнча тааныбай койгондуктан Кудайга ишенгендерди акылга сыйбаган сөз аркылуу куткарып алууну туура тапты. Анткени жүйүттөр керемет жышаанды талап кылышат, элиндер акылмандыкты издешет. Биз болсо айкаш жыгачка кадалган Машаяк жөнүндө жарыялайбыз. Жүйүттөр үчүн бул азгырык, ал эми элиндер үчүн акылсыздык. Чакырылгандар үчүн алар жүйүт болобу, элин болобу, Машаяк бул Кудайдын күчү жана Кудайдын акылмандыгы. Анткени Кудайдын акылсызы адамдардан акылдуу, Кудайдын алсызы адамдардан күчтүү. Кудай тарабынан чакырылып алынган бир туугандар, өзүңөрдүн ким экениңерди карап көргүлөчү. Бир азыңар эле акылдуусуңар, бир азыңар эле күчтүүсүңөр, бир азыңар эле тектүү жерден чыккансыңар. Акылдууларды уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды. Күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн алсыздарын тандап алды. Бул дүйнөнүн барктууларынын баркын түшүрүү үчүн Кудай бул дүйнөнүн тексиздерин, басынтылгандарын жана барксыздарын тандап алды. Кудай алдында эч бир адам мактанбашы үчүн ушундай кылды. Ал аркылуу силер Машаяк Исанын ичиндесиңер. Машаяк биз үчүн Кудайдан келген акылмандуулук, адилеттик, ыйыктык жана куткарылуу болуп калды. Ошондуктан ыйык жазууда жазылгандай, мактанган адам Теңир менен мактансын. 4 бөлүм. Алтын кандай карарды? Эң жакшы алтын кандай өзгөрдү? Ыйык жайдын таштары көчөлөрдүн кесилишине чачылды. Сиондун таза алтынга барабар кымбат баалуу уулдары карапачы жасаган чопой идиштерге окшоп калышты. Чөөлөрдө эмчек берип балдарын тойгузуп жатат. Менин элимдин кызы болсо чөлдөгү төө кушка окшоп ташбоор болуп калды. Суусаганынан эмчектеги баланын тили таңдайына жабышып калды. Балдар нан сурап жатышат, бирок аларга нан берген эч ким жок. Таттуу тамак жегендер көчөлөрдө соолуп жатышат. Кочкул кызыл кийим кийип чоңойгондор кык кучактап жатышат. Элимдин кызынын күнөөсү үчүн алган жазасы Содомдун күнөөсү үчүн алган жазасынан ашып түштү. Содом көз ачып жумгуча кулатылган, ага адамдын колу тийген эмес. Элимдин төрөлөрү кардан таза, сүттөн ак болчу. Алардын денеси маржандан сулуу, ал эми көрүнүшү сапфирдей эле. Азыр болсо алардын жүзү бардык кара нерседен да кара. Көчөлөрдө аларды таанышпайт, алардын териси сөөктөрүнө жабышып, жыгачтай болуп куурап калды. Кылычтан өлгөндөр ачарчылыктан өлгөндөргө караганда бактылуу, анткени булар талаа жемиштеринин жетишпегендигинен кыйналып өлүп жатышат. Менин элимдин кызы кыйрап жаткан убакта жүрөгү жумшак аялдар өздөрүнө тамак болуш үчүн өз балдарын бышырышты. Теңир өзүнүн каарын, өзүнүн жалындаган каарын төктү. Сион шаарына от койду, ал от шаардын негиздерин жалмады. Иерусалимдин дарбазасынан душман менен жоо кирет деп, жер жүзүнүн падышалары жана ааламда жашагандардын баары ишенишкен эмес. Мунун баары анын жалган пайгамбарларынын күнөөлөрү үчүн шаардын ичинде адил адамдардын канын төккөн анын ыйык кызмат кылуучуларынын мыйзамсыздыктары үчүн болду. Көчөлөрдө сокурлардай тентиреп жүрүштү. Канга булганышты, ошондуктан алардын кийимдерине кол тийгизүү мүмкүн эмес эле. Алардын алдында четке чыккыла, таза эмес деп кыйкырышты. Четке чыккыла, кол тийгизбегиле дешти. Ошондо алар уялып кетип жатышты. Элдер арасында болсо алар бул жерде калышпасын деп жатышты.
Теңирдин жүзү аларды чачат. Теңир эми аларды карабайт, анткени алар ыйык кызмат кылуучуларды сыйлашпайт, аксакалдарга ырайым кылышпайт. Биздин көзүбүз келбес жардамды күтүп талыды. Өзүбүздүн күзөт мунарабыздан бизди куткара албай турган элди күттүк. Өз көчөлөрүбүздө баса албашыбыз үчүн алар биздин ар бир кадамыбызды аңдып турушту. Биздин акыркы күнүбүз жакындап калды. Күнүбүз бүттү. Биздин акыркы күнүбүз келди. Бизди куугунтуктагандар асмандагы бүркүттөрдөн да ыкчам эле. Алар тоолордо бизди кууп жүрүштү. Чөлдө биз үчүн буктурма коюп жатышты. Биздин өмүрүбүздүн деми, Теңирдин майланганы алардын ордуна түштү. Биз ал жөнүндө биз элдер арасында анын көлөкөсү астында жашайбыз дечи элек. Эдом кызы Ус жеринин тургуну Кубан, Шаттан, каарга толгон чөйчөк сагада жетет. Мас болгуча ичип жылаңачтанасың. Сион кызы, сенин мыйзамсыздыгың үчүн жазалоо бүттү. Ал сени мындан ары кууп чыкпайт. Бирок мыйзамсыздыгың үчүн Эдом кызы, ал сени жазалайт. Күнөөлөрүңдү ачат. 35-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Кудайдын кулу Дөөттүн забуру. Мыйзамсыздын ыймансыздыгы менин жүрөгүмдө, анын көздөрүндө Кудайдан коркуу деген жок дейт. Анткени ал өзүнүн мыйзамсыздыгын жек көрүп, аны мойнуна алгысы келгенсип, өзүнө өзү жасакерленип жатат. Анын оозунан чыккан сөздөр жалган жана амалкөйлүк. Ал акылына келгиси келбейт, жакшылык кылгысы келбейт. Ал өзүнүн жаткан жеринде мыйзамсыздык ойлойт, жаман жолго түшөт, жамандыктан жийиркенбейт. Теңир, сенин ырайымың асманга чейин жетет. Сенин чындыгың булуттарга чейин жетет. Сенин чындыгың Кудайдын тоолорундай, чечимдериң түпсүз тереңдик, адамдарды да жаныбарларды да сактап турган бир өзүңсүң, Теңир. Ырайымың кандай кымбат, Кудайым. Адам баласы сенин канаттарыңдын далдаасында тынчтык табат. Алар сенин үйүңдөгү майларга тоюшат. Аларды өзүңдүн таттуу сууларыңа кандырасың. Анткени өмүрдүн булагы сенде. Биз сенин жарыгыңдан жарык көрүп турабыз. Сени билгендерге өзүңдүн ырайымыңды, жүрөгү тазаларга өз чындыгыңды көрсөтүп тур. Мени текебердин буту тебелебесин. Күнөөкөрдүн колуна түшпөйүн. Мына, мыйзамсыздык кылгандар кулап түшүштү. Алар эми кайра тура алышпайт.